Саламатсыздарбы урматтуу достор, каналга кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздерге баланы кантип жуундуруу ошол боюнча өзүмдүн опытум менен, өзүмдүн бир нече кеңештер менен бөлүшүп кетейин дедим. Видеону акырына чейин көрүп, сөзсүз лайк басып, каналга катталып элек болсоңуздар, катталып кетиңиздерди суранамын. Тажрыйбасы жок ата-энелер баланы жуунтушкандан аябай коркушат. Баланы жуунткандан коркпой эле коюңуздар. Баланы жуундуруучу бардык шарттарды түзүп берген болсоңуз, баланы жуундуруш аябай оңойлотуп аласыз. Балага алгачкы төрөлгөндөн баштап эле суу процедуралары аябай пайдалуу болот. Баланын физикалык жактан өсүшүнө жана денесинин чыңдалышына, иммунитетин жогорулатышына жана өзүнүн маанайын көтөрүп, психикалык жактан дагы дүйнөнү таанышына аябай жакшы жардам берет. Ошондуктан баланы бат-баттан жуундуртушту педиатрлар кеңеш беришет. Наристеге ар кандай суу процедураларын жасасаңыздар болот. Мисалы, туздан жасалган ванночка жасасаңыздар болот, ар кандай чөптөрдүн кошулмасынан же болбосо жөнөкөй гана суу менен баланы ваннага түшүрүп, бир аз эс алдырсаңыз, балаңыз аябай жакшы укташына шарт түзүп бере аласыз. Анан кайсы убакта баланы жуундурууга болбойт? Бул качан сиз прививка алып келген күнү 2 сутка жуундурбашыңыз керек. Жана ошондой эле бала аябай ыйлап же бир жери ооруп, температурасы көтөрүлүп турганда дагы жуундурууга болбойт. Баланы канча жолу жуундуруш керек деген суроо келет да. Международный стандартка карасак, баланы 2-3 жолу бир жумада жуундуруп туруу жетиштүү деп айтылат. Турмуш тиричилигинин шартынын начарлыгынан дагы баланы күн сайын жуундурууга мүмкүнчүлүгү болбогон жагдайлар да кездешет. Суу процедураларын кечки убакта жасаганыңыздарга оң болот. Балага дагы укташына дагы аябай жакшы жардам берет. Жуунтар астынан ачыкка жуунтпаңыздар. Балаңыздарды эмизгенден кийин 40 минуттадан кийин жуундуруп, андан соң массаждап, майлап, баланы жакшылап ороп, анан эмизип уктатасыздар. 1 саат алдын, уктаар алдын жуунтканыңыздар аябай жакшы. Кечки маал саат 9-10 жуунсаңыздар болот. Баланы жуунтардын астынан бөлмөнүн температурасын өлчөп алышыңыздар керек. Бөлмөнүн температурасы нормада 23, 24, 25 чейин максимум болушу керек. Бирок ошондон бир аз ысыгыраак кылып, бөлмөнү ысытып алып, андан кийин сууну жылытып, суунун температурасы дагы 37-36, максимум 38 болушу керек суунун ысыктыгы. Аны дагы атайын термометрлер сатат. Ошолорду алып өлчөп, же болбосо чыканагыңыз менен дагы өлчөсөңүз болот. Ушу точно суунун температурасын билиш үчүн термометр алып, бөлмөгө дагы, бала жаткан бөлмөгө дагы атайын термометр сатып алып койсоңуздар, баланы жуунтардын астынан кийимдерин үтүктөп, жылуураак кылып, чачыкты дагы отоплениега ысытып алсаңыз, кийин баланы ысык ооруп алганга жакшы удобный болот. Биз балабызды күн сайын жуундурабыз. Качан прививка алган күнү гана 2 сутка жуундурбайбыз. Калган күндөрү күн сайын баланы жатарда 9-10 жуундурабыз дагы. Саат 10дон эртең мененки саат 10го чейин бала ойгонбой уктайт. Андан кийин ар бир бала өз алдынча индивидуально болот да. Ошон үчүн эгерде сиздердин шартыңыздар болсо, баланы бат-баттан жуундуруп турсаңыздар, аябай жакшы бала эттенип, өзүнүн аябай жакшы настроениясы да аябай жакшы болот. Мен сиздерге азыр өзүмдүн кандай ванночкалар жасайм, ошолор боюнча кандай нерселерди колдономун көргөзүп беремин. Алдыдагы видеодон көрө аласыздар. Травяной ваннаны алдын ала даярдалыш үчүн бизге мондой череда керек болот. Череда аябай пайдалуу, жаш баланын денесин, терилерин аябай обеззараживать этип, аябай андай аллергия болбошуна жол бербей турган череда менен мондой ромашка иштетебиз. Бул болсо баары педиатрдын кеңеши менен колдономун. Буну бир жумада бир кылышыбыз керек да. Мен экөөнүн тең аралаштырамын. 1 кашык череданын чөйүнөн, андан кийин 1 кашык ромашканы кошобуз дагы. Экөөнү аралаштырып, кайнак сууга демдеп коюшубуз керек. Ошондой эле кыздар, мен мондой косметический уходдорду дагы колдономун. Бул жерде болсо морская соль. Буну
атайын бул дагы чередасы мененки. Бир жумада бир жолу туз менен жуундурабыз, бир жумада бир чөптүн немеси менен ванночка жасайбыз. Андан эки жолу мону жөнөкөй эле купание, детский купаниялардан колдонобуз да, мындай гелдерден. Бул болсо шампунь, бул Pigeon'ун шампуну 0+, аябай жакшы чачты башты аябай жакшы таза жууйт. Жуундургандан кийин сөзсүз баланын денесин увлажнить этиш керек. Муну деле бир жумада 3 жолу, 2 жолу эле колдонсо болот. Күндө эле жуундурган сайын эле молочко окшогон нерселер шубай берген дагы болбойт. Баланын терисин дагы клеткаларын жабылып калат да, ошону дагы 1-2-3 күн алыстан колдонуш керек. Молочко, масло окшогон нерселер дагы күн алыстан колдонушубуз керек. Кремдерди айрыкча. Биринчи ушу балаңыздар төрөлгөндөн кийин мондай кремди алып коюшуңуздар керек. Бул аябай универсальный крем, Bepanthen деген. Буну өзүңүз дагы колдонсоңуз болот. Трещин сосков дейт. Баланын көтөн жактарындагы подгузнигдин астынан койсоңуздар дагы аябай жакшы личтетет. Анан баланын билесиздер го, беттери царапать этип эмнесе өзүн аймап алгандан кийин дагы ушу крем менен шуап койсоңуз жатарда эртеси күнү эле эртең менен ошол жери айыгып, бат айыктырат да. Аябай жакшы крем. Мына бир тюбикин алып койсоңуздар көпкө чейин жетет. Мына биз төрөлгөндөн баштап эле колдонуп келатам. Өзүм дагы колдондум. Эмчегиңиздердин учу жарылганда дагы аябай жакшы жардам берет. Ушул кремди сөзсүз алыңыз. Эми буну сүзгүл менен сүзүп ванночкага куябыз. Суунун температурасын көрүшүңүздөр керек. Мынакей 37 градустан ашпаш керек. Максимум 37 өзү 32ден 37ге чейин жуундурса болот. Кээде 37ден 31-32 болсо болот, бирок 38 болбошу керек. Баланын денеси ысып кетет. Колуңуздар, чыканаңыздар менен деле текшерсеңиздер болот. Мынакей ванночка даяр болду. Мондой тепши алганыңыздарда кыздар болушунча чоңурагын эле алганыңыздар жакшы болот. Бала тез өсөт. Кичинекейин алып алган болсоңуздар, бала өскөндөн кийин жуун албай неме болот. Болушунча чоңун, чтобы мондой ваннага бата турган болсун. Баланы жуундурабыз. Анан подмывать эткенде дагы мен мондой средство колдономун. Бул муз тела. Аябай жакшы жуунат.